Урматтуу Кызылкая шаарынын тургундары, мына Ош Кызылкая жолунда, центральный жолдун боюнда люк ачык жатат. Этет бак чукурга түшөсүн. Мага чукур бар экен. Люк түшүп кетесиң этет кыл. Ушундай көрүнөбүз Кызылкая шаарынын. Россия заправкасынын алдында. Бишкек шаарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоочу кызматкерлер толгоосу келген кош бойлуу аялды ооруканага алып бара жаткан унааны жолдон өткөрбөй коюшкан. Ал учурда Манас менен Москва көчөлөрү жабык болчу. Окуяга күбөнүн айтымында видео 14-июнда кечинде тартылган. Ал эми бул күнү Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болгон өлкөлөрдүн башчыларынын кеңеши өткөн. Ага чейин борбордун айрым көчөлөрүндө кыймылга чектөө киргизиле турганы эскертилген. Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы бул факт боюнча тактоо иштери жүргүзүлгөндөн кийин маалымат бере турганын билдирди. Маалымат булагы Баракелде сайты. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурунку кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун үстүнөн козголгон кылмыш ишин тергөө аяктады. Бул тууралуу УКМК билдирди. Эскерте кетсек, Илмиянов өткөн жылдын октябрында чет элдик компаниянын ишин токтотуп берүү үчүн $150,000 пара алган деп шектелип Москвадан кармалган. Ошондон бери УКМКнын тергөө абагында болчу. Маалыматта 10-июнда соңуна чыккан тергөөнүн жыйынтыгында Илмиянов кылмыш жаза кодексинин 204-беренесинин 3-бөлүгү өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык боюнча кылмышка барганы аныкталганы айтылат. Иш эми сотко өтөт. Ушул тапта Илмиянов жана анын жактоочусу козголгон кылмыш иштин материалдары менен таанышып жатышат. Маалымат булагы Спутник KG сайты. Оренбургдагы киши өмүрүн алган жол кырсыгынан 4 кыргызстандык жабыркаганын облустун милициясына таянып Московский комсомолец жазды. Авария 16-июнь күнү эртең менен Оренбург-Самара жолундагы Переволодский районунда болгон. Баргозин газы менен 8 кишиси бар Кыргыз Республикасынын номери тагылган Honda Step вагон кагыша кеткен. Маалыматта айдоочу рулга ээ боло албай калып, каршы тилкеге чыгып кеткени айтылат. Кырсыктын кесепетинен Баргозиндин айдоочусу каза тапкан. Андагы бир жүргүнчү менен 5 жашар бала жакын жердеги ооруканага жеткирилген. Дагы 4 кыргызстандык жаран ар түрдүү жарааттарды алышкан. Укук коргоо органдары окуя болгон жерде иштеп жатышат жана кырсыктын чоо жайы ийгиликтенүүдө. Маалымат булагы Спутник KG сайты. Атамекен партиясынын түрмөдөгү лидери учурда Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунда дарыланып жаткан Өмүрбек Текебаев кече 16-июнда Азаттык менен болгон маегинде экс-президент Алмазбек Атамбаевди жоопко тартуу, аны кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу сунуштар боюнча көз карашын билдирди. Мен Атамбаевдин кыргыз тарыхындагы орду, анын келтирген залакалары так аныкталып, далилденип, элдин алдында да, соттун алдында да жооп беришин каалаган адамдардын биримин. Ага менин моралдык укугум бар деп эсептейм. Мен камалып калганыма өч алуу, таба кылуу максатында эмес, камала электеле 2016-жылы Атамбаевдин кылмыштарын санап, импичмент маселесин көтөргөнбүз. Менин камалышымдын негизги себептеринин бири да ошол. Ошондуктан Атамекен партиясы 2016-жылы баштаган ишин аягына чыгарышы үчүн биз үчүн эле эмес, Кыргызстан үчүн да маанилүү деп ойлойм. Бирок шашкан шайтандын иши дейт. Мен айткамда, мени түрмөдөн кол чабуулар менен чыгарасыңар деп. Атамбаевди бүгүн шашып камап алып, эртең алда кол чабуулар менен чыгышын мен каалабайм. Аны бүгүн шашып камап коюп, кийин өзү жактырбай, чанып жүргөн эл аралык уюмдарга кайрылса, алардын колдоосу менен акталып чыгып, каарман болушун каалабайм. Ошол себептүү күнөөнө коюш үчүн кылдат иликтеп чыгып, далилдерди таап, элди ынандырып, тарыхый документтерди бекемдеп, андан кийин жоопко тартыш керек деп эсептейм, деди ал. Парламент 13-июнда Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу комиссия түзгөн. Маалымат булагы Элдик медиа.
Өкмөттүн жакыр жашаган жана аскансыз болгон үй бүлөлөргө социалдык келишимдин негизинде бир жолку социалдык жардам көрсөтүү жөнүндө токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык, аталган токтом долбоордо жакыр жашаган аскансыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо максатында Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги иштеп чыккан. Сунушталган документке ылайык, министрлик тарабынан жакыр жашагандарга бир жолу 100 000 сомго чейин социалдык жардам берилет. Ал акчага үй бүлө жеке чарбасындагы ишин жөнгө салып же чакан бизнес ачышы керек, же болбосо үйдөгүлөрдүн бирин окутуп ишке орношуусуна керектеши зарыл. Бул каражат берилерден мурда аз камсыз үй бүлө Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин социалдык келишимине кол коет. Андан соң каражатты белгилүү бир милдеттенмелердин негизинде кериктей алышат деп жазылат маалыматта. Токтом долбоордо жакыр жашагандардын эмгекке жарамдуулары өз алдынча иш ачам десе аларга кайтарымсыз акча берилери тууралуу да кошумчаланган. Убактылуу жобону ишке ашырууга жыл сайын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин бюджетинен 300 миллион сом каралмакчы. Маалымат булагы Спутник KG сайты. Белгилүү кош жылдыз Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова кызы Дарьянын жентек тоюн берди. Той Борбор калаадагы тойканалардын биринде өтүп, түгөйлөрдүн туугандары, достору, саналаштары, сахнадагы кесиптештери болуп 400гө жакын конок чакырылган. Той башталып, эл алдына ырчылар кызын көтөрүп, Умай эне Бакай атанын коштоосунда кирди. Умай эне наристене жаман сөз, жаман көздөн алыс болсун деп маңдайына көзүйкө ырымын жасап, чачса, Бакай ата ак батасын берди. Үй бүлө кызыл түстөгү окшош кийимди тандашкан. Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова үстөбүздөгү жылдын 27 мартында кыздуу болушкан.